ушул Мариям магазинди мактоо эмес, келип тура эмес түшүнүп калбаңыздар. Биз мактайын деп келген жокпуз, биз ыраазычылыгыбызды айтайын деп келдик. Жана бул жерде башка дүкөндөргө, негизи эле башка адамдарга үлгү болсун деп ушул видео роликти тартып турабыз. Рахмат сиздерге ушул видео роликти туура түшүнгөн адамдарга. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 2020 жыл 2 январь. Кудай буйруп, мынакей Мариям магазинге келдик. Мариям магазинге келгенибиздин себеби Мариям магазиндеги мынакей чолпон эжебиз бизге Мүрөк фонд коомдук бирикмеси ачылгандан баштап биз менен тыгыз байланышта жана биз менен ар дайым жардам берип келип жүрөт. Анан Кудай буйруп, мынакей бүгүн ушул Мүрөктүн жааматы чечтик, ушул эжебизге ушул Мариям дүкөнүнө өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Анан Кудай буйруса мынакей ыраазычылык кат Мүрөк коомдук бирикмесинен мону алып коюңуз. Андан кийин гүлдү да уруксат берип коюңуз. Кудай буйруса Мүрөк коомдук бирикмесинен чоң ыраазычылык сизге. Мынакей өмүрүңүз узун болсун, денсаулыгыңыз чың болсун, ушул бала чакаңыз менен ар дайым жакшылыктар үстүндө. Ушул магазинге дагы Аллахым рызкыңыздарды көбөйтүп берсин. Эмне максат кылсаңыздар Аллахым ошол максатыңыздарга жеткирсин. Негизи эле сиздерге биз жакшылык каалайбыз. Рахмат. Анан могу жоопту да алып коюң. Ушул коомдук бирикмеден кичине болсо дагы бизден белек болсун. Рахмат чоң, рахмат. Баса айта турган нерселер бар бул жерде. Мариям дүкөнү мынакей Кудай буйруса көп убакыттан бери спиртнойду сатпай калган. Постоянно спиртнойду алып келишпейт, только адал жумуш менен алектенип турушат. Кудай буйруса мынакей мен дагы үмүт кылам Кара Көлдөгү дүкөндөрдү ушул спиртнойдон алыс болууга, негизи эле сатпоого мен чакырат элем, үгүттөйт элем. Үлгү катары баса айтып кетчү нерселер бар. Бул жерде Мариямда дагы уборщица кыздар бар. Алар дагы Мүрөк коомдук бирикмесинде тизмеде тургандарды мынакей эжебиз, чолпон эжебиз жумушун алган. Мен дагы башка магазиндерге айтат элем, сиздер да ошондой кылыңыздар, тааныш беш кылып алышат. Бирок действительно бизде келиндер бар, 3-4 баласы менен калып калган, күйөөсү өтүп кеткен, үй жок, ата энеси жок, келиндер көп, жаш келиндерчи. Ошолордо жумушка алсаңыздар, мынакей чолпон эжеде болупчу. Эң жакшы бул поддержкада колуңардан келген нерселерди кылып турсаңыздар, бул абдан биз үчүн эң чоң, биздин ишибиздеги болуп аткан эң чоң жеңилдик бересиз биздерге. Анткени биздин ишибиз өтө оор, анткени азыркы күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө муктаж адамдар өтө көбөйүп баратат, азайган жок, өтө көбөйүп баратат. Анан бул жерде дагы кээ грузчик балдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушул балдарда жумушка алган болбосо, здоровый, нормальный балдарды алса болмок, бирок аны кылышкан жок. Ошондуктан бул жерде бул Мариям магазинди мактоо эмес, келип тура эмес түшүнүп калбаңыздар. Биз мактайын деп келген жокпуз, биз ыраазычылыгыбызды айтайын деп келдик. Жана бул жерде башка дүкөндөргө, негизи эле башка адамдарга үлгү болсун деп ушул видео роликти тартып турабыз. Рахмат сиздерге ушул видео роликти туура түшүнгөн адамдарга. Сиздердин иштериңерге да ийгилик, абдан чоң рахмат сиздерге да ыраазычылык билдирем. Мүрөк фондуна ушу канчадан бери аракет кылып жүрөсүң, баардык адамдын мисалы баардыгы эле биле бербейт экен. Мисалы ошо каждый адамга көңүлүнө ким жакшы кандай жашап, ким кандай эме кылып атат, ушу сен болбосоң чынында да ушундай кайдылуу болмок эмес деп ойлойм. Анткени билбейм бул кандай сен эмең молодец иши.